Туған жердің топырағы алтын деп, Қырғызда илгертен айтылат эмеспи? Ар бирибиз үчүн айылыбыз кандай гана керемет жер. Айыл эме берүүсүнүн кезектеги айылы ошол эле Кыргыздын мыкты залкарлары Ыбырай Туманов, Аксубай Атабаев, Кемел Бакашев сындуу мыктылар чыккан Ак-Суу районуна караштуу Ак Булуң айылы туурасында болмокчу. Дал ушул өнөрпоздордун мекени болгон дал бүгүнкү Ак Булуң айылындагы кызыктуу жашоо жана андагы өнүгүүлөр туурасында кеңирээк чагылдырабыз. Эмесе биз менен бирге болуңуздар. Aşkamın temini çatarattı. Sen süküm eylesin bacırayı Çapkanatka жеткирбей бара жатты. Бұл жер мурун өзү Ак Булуңда отпобу? Бул өзү тетиреки кайырмадан түшкөн, могу Токойдун баары бияктын баары тең, биягы зынданга чейин, бияк түргөнүн жээги, тетире Вознесеновкага чейин, Бошчукка чейин бүт эле ак чий болгон экен. Чий. Мына эки жыргалаңдын бери жагы калың арча болгон экен. Анын ичине калың арчанын арасына мал төлдөсө, жакшынакай төлдөп, суук болбой, ошол үйлөр менен көчүп барып ошол жерден малдарын жазгы төл кылып төлдөтүп алышчу экен да. Ак Булуңдун эли. Мына ошондой болуп келди, бу Ак Булуң эме көрүнүп калган. Айылда 402 кожолук бар. 2600 жашоочу бар да. Бул жерде бул Саркетанын эмесине турабыз. Биякта жалаң эле этникалык кыргыздар жашайт. Башка улуттун өкүлдөрү жок. Бул ушул Саркетабыздан тараганбыз барыбыз. Ушунун балдары укум тукумдары болуп эсептелинет, айтылабыз да. Эми бизде социалдык объекттерден баары эле бар да. Мектебибиз бар. 500 бала окуйт. ФАПыбыз бар. Бала бакчабыз бар, 120 орунлук. Ыбырай Туманов атындагы жалпы билим берүү мектеби учурдагы корпус 16-жылы ишке берилген, быйыл 10 жыл болуп атат. Мектепте учурда 37 мугалим эмгектенет, 510 окуучу билим алып атат. Мектепте 37 мугалим ичинен 32си жогорку билимдүү мугалимдерибиздин 26 мугалим жакшы жетишкендиктер менен билим берүүнүн мыктысы жана ар кандай грамоталардын ээлери. Мектепте билим берүү менен бирге тарбия берүү иштери жакшы жолго коюлган. Жылда окуучуларыбыз олимпиададан жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келет, ар кандай сынактарда жакшы жетишкендиктер бар. Мектептин материалдык базасын чыңдоодо быйылкы окуу жылында актовый залга отургучтар алынды, 100 дана отуруучу алынды, мектеп мастерскойуна оборудованиялар алынды. Былтыркы окуу жылы менен биз спорт залды жаңылап алдык, себеби мектеп бүткөндө толук бүтүлбөй калган. Мектептин спорт залы, анан мектеп мастерскойу толук бүткөрүлдү. Биз азыр Ак Булуң айылында жайгашкан Ыбырай Тумановдун музейинде турабыз. Бул быйыл музей ремонттук оңдоп түзөөдөн өтүп, ишке берилгени турат. Бул музей деген Союз учурунда салынган, 1987-жылдары салынган экен. Андан бери иштеп келатып, ошо имараттын эскилиги жеткенден 2025-жылы оңдоп түзөөдөн өттү. Буюрса ачылышын күтүп атабыз. Ошо Ак Булуң айылыбыздан залкар комузчу Ыбырай Туманов сыяктуу эле көп инсандар чыккан, өнөрпоздор чыккан. Айта кетсек, Аксубай Атабаев өзүңүздөр билгендей, залкар композитор, комузчу ырчы жана ошондой эле 18 жаш чыгармасын калемине таандык музейдин алдында бюсту турат. Ушу Кемел Бакашев атабыздын да чыккан айылдан. Ырчы, оончу, аткаруучу, композитор өзүнүн жараткан ырлары менен кыргыз музыкасына эң бир унутулгус из калтырып кеткен Аксубай Атабаев мына
Дал ушул үйдө чоңойгон, бала чагы өткөн, бул атасынын үйү. Бул жерде чоңоюп, кийинчерээк өзү Бишкек шаарына көчүп кеткен. Азыркы учурда мынакей эч кандай бузулбастан эң сонун болуп айылдагы үйлөрдүн катарында турат. Саламатсыңарбы? Келиңиздер. Эми бул үйдүн эмеси мындай. Бул эми баягы туризм боюнча Кыргызстан өнүгүп өсүп аткандан кийин эми болот да, баягы келечектин оокаты болот да. Бул деле идея кийин эле жаралып калды го, 3 чокудан кийин эле. Кыргызстанга бир аз болсо да салым кошуп туристтик тозу боюнча. Бул үйдүкүн айтсам, эми бул үйдү өзүбүз эле кол менен курдук. Мунун баары эле кыскасы мунун баары эле бүттү. Үстүнкү этажда спальня болот, биягы кухня, биягы санузел, душевой менен эс алуучуларга ичине эме түзүп коелу деген эле ниет болчу. Эми Кудай буйрса бир үйдү бүтүп калдык өзүбүздүн эмес менен. Негизи бул идея айылда биринчилерден болуп келдик окшойт. Анан биринчи буну салып баштаганда айылыбыз эмне салып атасың деп таң калгандар да болду. Кызыгып келип көргөндөр да болду. Анан айыл деле ушуга чыкырмакмын, туризм өсүп аткандан кийин. Эми Кыргызстан өнүгүп өсүп дүйнө жүзү кызыгып аткандан кийин бул жакшы эле идея да. Биздин Акбулуң айылында дагы аябай эли ынтымактуу да, негизинен айтканда. Анын ичинен жаштар айылда ай сайын кышкысын улуттук оюн көкбөрү болуп турат. Ай сайын муундар арасында өтүп турат да. Андан сырткары футбол жагы да аябай өнүгүп атат айылыбызда. Мына жакында кече жакында эле Ысык көл лигадан биздин айылдын балдары финалга чыгып, ал жактан дагы 2-орунду алышты. Андан сырткары мына айылда кыш болгондон баштап эле ай сайын көкбөрү оюну жакшы деңгээлде өтөт да. Анан айылдан айтканда жалпысынан аттуу баштуу агаларыбыз бар. Аябай айылга жакшы жардамдарын кылышат, спонсорлугун кылышат. Биздин айылда негизи көп талантчу аталар чыккан. Аксубай атабыз, Кемел Бекашев, Ыбырай Туманов, Акен ата чыккан. Ошолордун жолдорун жолдоп мен сиздерге элдик ырдын жылкычынын чыгармасын ары бир коюн, кабыл алып коюңуздар. Салбара токум менгене салкын төрө чайлуу жүргөнүм, эректем жылкы кайтарбай кайдасың келчи сүйгөнүм. Эректем жылкы кайтарбай кайдасың келчи ай сүйгөнүм. Жылкытой чөптүн түрлөрүн мен жыттайм жыпар гүлдөрүң, санадан такыр чыкпайсың ай сагындым келчи ай сүйгөнүм. Санадан такыр чыкпайсың ай сагындым келчи ай сүйгөнүм. Мен жылкычы сен чабан, кыйкырып добушун салам, өлкөбүз үчүн иштелиң ай өркүндөбөсүн заман. Өлкөбүз үчүн иштелиң ай өркүндөбөсүн заман. Өркүндөбөсүн ай заман.